март күнү Борбор калаадагы Каба уулу Кожомкул атындагы спорт ордосунда ВЭФ Global 11 аталышындагы эрежесиз мушташтын түрлөрү боюнча эл аралык мелдеш өттү. Беттешке Кыргызстандын, Өзбекстандын, Казакстандын, Орусиянын мушкерлери катышты. Эң негизги эки беттеши бул чемпиондук курга, бул Тилек Жээнбеков менен Юрий Проценко, бул эң чоң оор салмактагы эки мушкер, украиналык жана кыргызстандык. Ал эми экинчи чемпиондук наамга бул Ариет Бекишев менен Мырзамедин Пазылов экөө Кыргызстандын эң кыйын эки мушкери чемпиондук наамды талашабы, беттешеби дегенде эң кыйын Кудай буйрса эми жеңет да. Кыргыз мушкери Ринат Саякбаев алдыдагы таймашка кызуу даярданып жаткан учуру. Ал 71 килограмм салмактык чен өлчөмдө Казакстандан келген Мурат Бактозаров менен беттешет. Жакшы даярдандык. Каршылыгым Казакстандан болот. Мурунку беттеште экөөбүз 3 раунд мушташып тең-тең болуп калганбыз. Тилекке каршы. Мунусунда утур коем деген ойдомун. Мунусунда жеңем. Жыма мурун айта кетсем, Россияда мушташып келгем. Ошондон кийин улантып кете бердим. Октагон ичине 18 жуп чыгып, алардын экөө чемпиондук кур үчүн күч сынашты. Реванштык беттешке чыккан Ринат Саякбаев казак балбанын унутуп жеңүүчү аталды. Бүйүр кызыткан кармашы оор салмакта кыргыз балбаны Алмамбет Жаныбеков менен дагестандык Ахмет Рамазановдун ортосунда жүрдү. Кезек чемпиондук кур үчүн беттешүүгө келип жетти. Залдын ичи көрмандардан сүрөөсүнө толуп, таймаш кызыктуу уланууда. Азыр октагон ичинде кыргыз балбаны Тилек Жээнбеков менен украиналык мушкер Юрий Проценко беттешүүдө. Балбандардын кыл чайнашкан беттешинде ким ийгиликке жетишет, чогуу көрүү болобуз. Мушкерлер 93 килограмм салмактык чен өлчөмдө беттешти. Кармаштын биринчи раундунда эле Проценкого катуу сокку тийип, мурду канап кетти. Жээнбековдун бою узун болгондуктан жакындата койбой сокку уруп жатты. 4-чү раундга келгенде украиналык мушкер өзү багынууга аргасыз болуп, кармаш токтотулду. ВЭФ Global 11 эл аралык турниринин башкы беттешинде Мырзамедин Пазылов Ариет Бекишевди утуп, чемпиондук курга ээ болду. Мушкерлер 3-чү раундга чейин бири-бирине катуу чабуул жасашкан жок. 4-чү раундда беттеш жанданып, партерде ыкмаларды колдонуу аракетине өтүштү. Натыйжада 5-чи раундда Пазылов жеңишке жетти. Айсара Тыналыкызы, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.